Эми баяндамачыны көрдік та. Маселенин маңызы бар. Мыйзамдын актуалдуулугу бар. Бирок маселе спит болгон менен баяндачы спит болуп атпайбы? Уктуп атпайсызбы сиз? Спит. Төрөбай Закирович суроо берди өкмөттүн токтому жөнүндө. Менде андай маалыматым жок дейсиз. Кесиптештер суроо берип атса, төгөрөк столдо айтасыз. Анда төгөрөк столдо бар өткөрө албайсызбы бул мыйзамды? Жогорку кеңеште эмне кереги бар? Баяндамачы дамарыз, бая кыргыздын жакшы сөзү бар эмеспи? Сөз айтпагын болбоско, суу куйбагын толбоско деп. Андыктан Өмүрбек Чиркешев жардам берди, сиз ошол кишиге рахмат айттыңыз. Сиз айта турган эки ооз менен түшүндүрө турган сөздү ошол киши түшүндүрүп койду. Андыктан урматтуу Чынакович, эми бунун актуалдыгы деле жок болуп калды. Концепциясын колдоп берейик, бирок баяндамачылар мындай даярданып келбеш керек. Уят, элдин баары көрүп атат да. Эмне деген баяндамачы? Эки сөздүн башын косуп сүйлөй албайт. Алдында кагазды карап таппай атат. Ушундай да баяндамачы болобу? Мындан кийин министрлер өздөрү келип баяндаманы жазасын, тыкылдатып, зыкылдатып жазасын. Бере турган суроолорду берейик. Мына суроолорду берип атат, жок. Жооп жок болуп атпайбы? Şu баяндамачынын дагы жоопкерчилигин кароо, урматтуу Ашырбек Мойдонович. Жеткизе барсаңыз, өкмөт башчысына мындай даярдык менен болбойт. Жыл жаңы башталды, уят болду өкмөт. Жеткизип барасыз, мындай даярданып келбеш керек. Уят болбош керек элге. Өкмөттүн мүчөлөрү өздөрү келтирип, өздөрү өткөрүш керек ушул жерден. Депутаттар эмес, Өмүрбек Чиркешев эмес. Рахмат. Концепциясын колдоп койгонго чакырам.